урматтуу туугандар, урматтуу эл журт. Мына сиздерге дагы азыр ушу биздин бардыгыбызга чоң сыноо турат. Эмне сыноо турат? Мамлекетибизде тарыхында биринчи жолу биз таза, акыйкат, эл каалаган шайлоону өткүзөлү деген оюбуз бар. Биздин ушундай бир чоң мындай орусча айтканда мечтабыз бар эле. Мындай бир чоң бир оюбуз бар эле, ушундай качан өтөр экен деген. Мына ушул убакыт келди. Бир дагы мамлекеттик кызматкер шайлоого катышууга, шайлоо боюнча үгүт жүргүзүүгө, шайлоо боюнча кайсыл бир маселелерге кийлигишүүгө акысы жок. Кайсыл бир мамлекеттик кызматкер шайлоо боюнча ишке кирише турган болсо биз аны жазалайбыз. Ошону жазалашма силердин колуңарда. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери ушул маселе боюнча катуу иштешиңиздер керек. Губернатордан баштап, президенттин өкүлүнөн баштап, айыл өкмөттүн жөнөкөй специалистине чейин кийлигишүүгө акысы жок. Бул биринчи маселе, бул административ ресурс деп коет. Экинчи маселе, ошол добуштарды сатып алуу, сатуу боюнча. Добуштарды сатып алуу, сатуу боюнча дагы чоң жумуштар жүргүзүшүңөр керек. Элдин өзүнө коюшубуз керек. Байлар, акчасы көптөр, же болбосо бийлиги барлар өзү каалаган адам шайлатып алган мезгилден өттүк. Эл каалаган адам шайласын. Ким, кайсы эл кимди кааласа, ошол депутат болуп барсын. Бүгүнкү бийлик ким депутат болуп барса дагы иштөөгө даяр. Ошолор менен кызматташууга даяр. Ошолор менен мамлекетти өнүктүрүүгө биз даярбыз. Мурдагыдай эмес. Мурда президент алдыга чыгып шайлоонун алдында айтат эле. Туура биз таза шайлоо өткүзүшүбүз керек, акыйкаттуулук болуш керек деп. Бирок ошо айтып туруп эле кайра кирип туруп, муну өткүзөсүң, муну өткүзбөйсүң деген команда болот эле. Андай команда азыр жок. Биздин бүгүнкү күндө Садыр Кожоевич президентибиз бир сүйлөйт, бир айтты. Таза шайлоо, акыйкаттуу шайлоону өткүзүүгө милдеттүүбүз. Жана ошого биз өзүбүз көмөктөшүшүбүз керек. Сиздер, урматтуу кызматкерлер, урматтуу кесиптештер, ушул маселе боюнча иштөөгө түздөн түз милдеттүүсүңөр.